Салам достор, сиздер менен Дацко. Биз бүгүнкү берүүбүздү баштадык. Алгач эле сиздер менен бүгүнкү каармандарыбызды тааныштыралы. Азыр алар бизди күтүп жаткан чагы. Сиздер ким деп турган болсоңуздар, бүгүнкү каармандарыбыз кичинекей мойтойгон бөбөктөр болмокчу. Кеттик. Аге биздин каармандарыбыз да дал ушул жерде. Саламатсызбы? Кандайсыз? Мойтойгон бөбөктөрдү алып келдиңиз анан. Таанышпайлыбы алгач эле? Таанышабыз. Атың ким? Абеке. Абеке. Канчага чыктың? Тетка. Төрткө. Сен атың? Тазмай. Сезимай. Канчага чыктың? Ушка. Үчкө. Эң сонун. Мындай кылалы. Бөбөктөрдү чу дегенде эле бир ойнотуп чыгалы. Кандай дейсиз? Макул. Аябай сонун болот, э? Ойнойбузбу? Ура. Ким жакшы көрөсүң? Апаңбы, атаңбы? Атамы. Атаңды жакшы көрөсүң. Апаңычы? Памы. Атаңбы, апаңбы? Чоңун эңби? Чөненеме. Так. Кана? Колуң чыга. Сулуу кыздар келгиле колдорубузду тозобуз. Бир колуңа. Азыр колуңарга браслет тагам. Браслет таккандан кийин гардеробко барып, курткаларыбызды чечип алабыз, э? Алып келген бөбөктөрүбүздүн бирөөсүн жоготуп алдык. Апасы да эми келди. Кызыңыздын бирөөсүн жоготуп алдык, бузун эми таптык бирөөсүн. Киргенде эле чуркап кеткен. Жокпу? Жок, издейбиз эми. Кеттик. Жол, каяктан таптыңыз? Бул жакта секирип эле деп турат го, бул жакта жүрүптүр. Не болду, каякта жүрөсүң, эй? Жаш балдарды биз ойнотпой эле, бизди жаш балдар айлантып ойнотуп жүрөт, мынакей. Бул жака кеттик дейт. Буга чейин деле ушундай шок беле же бүгүн келип алып оюнга кызыгып ушундай шоктонуп атышат? Негизи шок. Негизи Шок, аябай мындай тынбаган балдар да. Башың айланбай атабы? Вау. А? Иллюзион оюн зоок борбору негизинен 2018-жылдан бери өз ишмердүүлүгүн иштетүүдө. Бул жерге миңдей адам батат. Дал ушул жерге келип, өзүнүн жаш балдарын ойнотуп, ошол менен биргеликте өзүнө дагы жакшы бир эмоцияларды калтырса болот. Анткени бул жерде атайын жаш балдар үчүн дагы, чоңдор үчүн дагы чакан аттракциондор коюлган, жана ошондой эле теннистик площадкалар, автоунаа жарыштырса болот жаш балдар менен. Негизи эле келип, өзүңүздөрдүн көңүлүңүздөрдү ачып, эс алып кетсеңиздер болот. Биз бөбөктөрүбүздү аластатпай дал ушул жерге ойнотконун калтырдык. Анткени аларды бир жерден экинчи жерге алып барыш ушунчалык кыйын болду. Анткени оюнга ушунчалык берилгендиктен керек болсо бизди эмес, апасын дагы сөзүн укпай өздөрү менен өздөрү болуп ойноп жүрүшөт. Ал эми биз болсо кийинки точкабызга сапар алдык. Дал ушул артында турган көк самолет менен. Достор, мен азыр лайф фитнеске келдим. Мен негизи эле көптөн бери ушул фитнеске келип жүргөн. Мен сыяктуу көрүүчүлөр деле болсо керек негизи. Мына кышта келди, буйруса бардыгыбыз жайга, жазга даярданышыбыз керек. Келбетибизди оңдошубуз керек, ден соолугубузду чыңдашыбыз керек. Мына ошон үчүн сиздерге сонун бир чакан бир обзор кылмакчымын. Ош шаарында кимде ким болгон болсо, бул албетте сиздер үчүн. Анткени мыкты тренерлердин бардыгы дал ушул лайф фитнесте. Азыр мен ошондой тренерлердин бири менен тааныштырам. Мени күтүп жаткан чагы. Кандайсың? Биз келгенибиздин негизги себеби мындай мендей арык жигиттен
мындай качок бир жигитти чыгарыш керек да. Мүмкүнбү негизи ошо? Мүмкүн, албетте мүмкүн. Кандай жолдору бар? Жолдорун көрсөтөмүн. Биринчи келгенде башталып. Биринчиден разминка кылабыз. Биринчиден разминка кылып. Разминка жетишти окшойт. Мен уже эле чарчадым. Сүйүн мырза, эмне кылабыз кийинкисинде? Кошка тууру так кармаш керек. Эми көтөрөсүз. Көкөрөккө түшүрүп атканда демди ичиңизге тартасыз. Көтөргөндө демди чыгарасыз. Бир. Терең дем алдында массаж кылып, Дене бойлоп жазып, дене бойлоп бошотуп, жазып, андан 1 мүнөттөн кийин кайрадан көтөрөбүз, көнүгүүнү баштайбыз. 3 подход. 10дон 3 подход көтөрөбүз. Экинчи упражнение бул бутка. Жок. Көкөрөктүн үстү жагы. Жанагы ылдый жагын бердик, эми көкөрөктүн үстүн беребиз. Бир көрсөтүп бербейсизби? Бул деле дал ошондой, жерден бармайсыз. Акем өзүн чарчатайлы кичине. Бул жерде. Линия. Жок, тура кармасын. Бор. Биринчи күнү көкөрөк менен колдун аркасы кетет. Андан кийин 1 күн дем аласыз. Анын эртеси крыла менен, спина менен бицепс кетет. Андан кийин дем аласыз. Ноги менен плечо кетет да. Мисалы Черезден 1 күн 20 болбойт. Аралаштырса болбойт. Бир мышца, демек бүгүн көкөрөк иштесеңиз, бул мышца 24 саатта восстановление болот да. Ага чейин башка упражненияларды көнүгүүлөр, башка жерлерде иштешет болот. Кийин 24 саатта эс алгандан кийин, анан 1 жумадан 1 эле жолу. Демек, если сен өзүңдүн көкөрөгүңдү чыгаргың келсе, же болбосо булчуңдарыңдын бир бөлүгүн чыгаргың келсе, демек 1 күн бою ошол гана иштеш керек экен. 1 күн ошол көнүгүүнү иштейбиз. Бул деле куд ошондой эле. Любой көтөрүп атканда демди чыгарасыз, түшүрүп атканда демди соросуз. Көтөрүңүз. Сүйүн мырза. Бүгүнкү болду го дейм. Макул. Жетишет. Бүгүнкү сизге биринчи күнгө болот. Эртең кайсы малга келейин? Эртең кечки саат 5-6ларга келсек, башка көнүгүү иштейбиз. Бүгүн дем алды. Дем алдырып, эс алдырып эч нерсе кылбастан дем аласыз. 24 саатта калууна келет, андан башка көнүгүү иштейбиз. Болду. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мына бүгүн дене боюбузга кичине болсо да машыгуу жасадык, бирок чын айтайынбы, көптөн бери кылбай жүргөн үчүнбү, же такыр эле кылбаган үчүнбү, айтор чарчадым. Бирок эртең сөзсүз келем. Сиздер да келгиле, күтөм ушул жерден. Күнүчү урматтуу телекөрүүчүлөр, мынакей биз бир нече күн мурун Маленькая Япония ресторан менен биргеликте ушундай васаби жеш боюнча таймаш жарыялаганбыз. Бүгүн дал ушул таймаш биздин артыбызда турган ресторанда өтмөкчү. Анда келиңиздер, чогуу биз менен болуңуз. Азыр силердин ар бириңерге 15 граммдан васаби берилет. Аны силер суу менен жешиңер керек болот. Кимиңер уткан болсоңор, жеңген болсоңор, кийинки турга өтөсүңөр, сразу финалдык турга. Суунун граммдары жазылган. Кимге канча грамм туш келген болсо, ошончо грамм суу аласыңар. Оюндун дагы бир шарты, силердин васабиңиздер же суудан мурун, же суу васабиден мурун түгөнүп калбаш керек, экөө бирдей түгөнүш керек. Экөөнү тең түгөтүш керек. Кандайбыз? Так. 150-200. Васабилерибиз 15 граммдан даяр.
сууларыбыз дагы так Адинага 150 грамм суу, мынакей. Мээримге болсо 200 грамм суу. Кыздар 1, 2, 3 баштадык. Ачуу экен. Суу тең төгөнүш керек. Шарт боюнча. Стоп. Мээрим жеңүүчү болду. Мээрим, каяка качтың? Качпа. Не экен? Ачуу экен. Ооба, мына жагы ооруп салат экен. Азырактан жеш керек эле да. Нормально бирок чыда салат. Сага эмне болду? Үлгүрбөй калдым. Үлгүрбөй калдым. Кыздарга чоң рахмат айтабыз. Биздин Мээрим кызыбыз биринчи баскычтан өттү. Мына финалга жолдомо алды. Ал эми азыр болсо жигиттерди сынайбыз. Андан соң финалдык беттеш болот. Oyunun şartı demek түшүнүктүү эле. Силерге азыр мен колумда турган палочкаларда суунун граммдары жазылган. Ошо грамм өлчөмдөгү сууларды аласыңар. Баштадык, таңдайбыз. Так. 150 грамм. 150 грамм? Канча? 200. Туятам, муну эч ким таңдай койду. 1, 2, 3 баштадык эми. Жейз калып кетти. Калып кетти. Суу. Ай, кичине шашкалактык кылдык да. Кичине шашкалактык кылбаганда ошону калтырбаганыңда утуп кетмей экенсиң. Алгач болуп өзү азирет жеген, бирок кичине калып кеткендигине байланыштуу суусу түгөнүп калды. Ошон үчүн Асылбекти жеңүүчү деп табабыз. Кап болмой жок, Oyunumuzun finaldык беттешине келип жеттик. Финалда Мээрим жана ошондой эле Асылбек мырзалар бет алышат. Бул финалдык бөлүктө болсо, бир аз оюндун шарты өзгөрөт. Тагыраагы васабинин өлчөмү. Мындан мурунку оюндарда 15 граммдан жеген болсо, бунусунда 20 граммдан жейбиз. Кыздар даяр, жигиттер даяр. Эми суунун өлчөмүн таңдайбыз. Жанагындай эле. Пешнеңизге канча туура келген болсо ошончо. Так, кыздардан баштайлы. Бысмыла. 200. 100 грамм. 100 грамм. Так, 100 грамм түшүп келди акыры. 100 грамм суу Асылбекке, 200 грамм суу Мээримге, жана ошондой эле ар бир биздин катышуучубузга 20 граммдан васаби. 1, 2, 3 кеттик. Болду. Жакшы элеби? Ооба, жакшы эле. Точно? Мен майрамда. Ачып атат. Ооба, мына жер ачып кеткен. Тамагыңбы? Ашказанчы? Ашказан деле ачып атат. Сага эмне болду? Ой баштадым. Чуркагың келбей элеби? Бакыргың Ачык экен бирок чынында. Ачып экен. Тамаша. Анда немени Мээримди куттуктайбыз. Рахмат. Алгачкы орун. Кымбаттуу телекөрүүчүлөр, мынакей ушинтип биздин васаби жеш боюнча таймашыбыз да соңуна келип жетти. Бүгүнкү биздин таймашта алгачкы орунду Мээрим аттуу кызыбыз жеңип кетти. Алгачкы белекти Маленькая Япония ресторан жетекчиси Советбек мырза тапшырды. Ал эми экинчи орунубузду болсо биздин Асылбек аттуу жигитибиз алды. Экинчи орунга белек. Ушул сертификаттар менен сиздер Маленькая Японияга келип, любой момент келип, ошол суммадагы каражаттарга толук түрдө отуруп кетсеңиздер болот. Анан 3-чү, 4-чү мессаларга ар бирине бирден сет. Тоже кызыктырышы белекте. Сиздерди да куттуктайбыз. Мынакей, мына ушундай менен сонун бир конкурсубуз өз соңуна келип жетти. Катышуучуларга чоң рахмат.
Сізге да ушундай оюнду уюштуруп берген үчүн сизге да чоң ыраазычылык. Дайым бәріміз.